Kılımdın 30. жылдарында өлkө айыл чарба адистерине muhtaç болгондуктан. Bir kılım gatetes Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетине 90 жыл. Тарыхка бай окуу жай 700 миңден ашык жогорку квалификациялуу кадрларды даярдады. Анын ичинде дүйнөгө аты чыккан жазуучу Чыңгыз Айтматов, эмгектин 3 жолку баатыры Арстанбек Акматов, Султан Ибраимов, Арстанбек Дүйшеев, Темирбек Кошоев, Кыргыз Республикасынын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков жана ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган бир катар депутаттар менен Кыргыз Республикасынын Илимдер академиясынын академиктери. Иш-чара Кыргыз Республикасынын гимни менен башталып, андан соң Кыргыз Республикасынын мамлекет катчысы Сүйүнбек Касманбетов өлкө башчы президент Садыр Жапаровдун куттуктоо сөзүн окуду. Агрардык өлкө саналган Кыргызстаныбызда бул окуу жай даңктуу жолду басып өттүк. Өлкөбүзгө керектүү агрардык, илимий жана инженердик адистерди даярдоонун очогуна айланган кези. Окуу жайды бүтүргөн адистер бир гана биздин өлкөдө эмес, жакынкы жана алысты өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп жатышкандыгы, албетте биринчи кезекте окуу жайдын сыймыгы жана анын жалпы мамлекеттик сыймыгы болуп эсептелет. Биз чынында бүгүн абдан маанилүү чоң тарыхый күндө ушул жерде эстеме жолбошуп отурабыз. Чынында эле тарыхый күн десек болот, себеп дегенде биздин өлкөбүздөгү эң негизги жогорку окуу жайлардын бири Кыргыз агрардык университети. Биздин өлкөбүз Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө жалпы жамаатка күтүлбөгөн жагдай болду. Сахнада Кыргыз Республикасынын мамлекет катчысы Сүйүнбек Касманбетов окуу жайга даңк медалин ыйгарды. Муну менен катар окуу жайдагы иштеген бир канча мугалим жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланды. Негизги өзүм темам койлорду кыркуу боюнча да, анан ошо боюнча китептерим көп. Койлорду кыркуу, койлорду калоо, уш сыяктуу китептер, көп китептер бар. Анын үстүнө жанагы тиги сырттан келген проекттер боюнча иштеп ошо боюнча дагы жана фермерлер үчүн китептер чыгарганда. Белгилей кетсек, жогорку окуу жайга өзгөчө макам ыйгарылган. Мында жогорку окуу жай лицензиясыз стандарттарды өзүлөрү аныктоо менен өзүнүн чарбасын өзү башкарып өнүгүүгө бет алат. Андыктан агрардык университет бүгүнкү күнү чоң жоопкерчиликти өз мойнуна алуу менен келечекте дүйнөнүн топ 1000 университеттеринин катарына кириши керектигин баамдап турушат. Бүгүнкү күнү университет 4.0 концепциясын ишке ашыруу менен бирге мыкты кадрларды даярдоо алардын алдыңкы максаттарынын бири. Алдына коюлган милдеттердин катарында университет 4.0 концепциясын ишке ашыруу. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Университет бул жөн эле билим берүү менен чектелбестен, билим илим менен айкалыштырып, андан ары инновация, жаңычылдыкты алып келип, анан өндүрүш болуш керек университеттерчи. Анткени мурдакы 1.0, 2.0 деген концепциядан бүгүн бүткүл дүйнө 4.0 концепциясына өтүп атат. Анткени ал өндүрүш деген эмнени түшүндүрөт? Эңириде айыл чарба агрардык академия жөнүндө сүйлөй турган болсок, илимий изилдөө лабораториялары аркылуу айыл чарбасына, Кыргыз мамлекетинин экономикасына чоң салым кошушу лазым да. Мына ушул жагын алганда биз ойлойбуз, мына министрлик тарабынан университет 4.0 концепциясы кабыл алынган, анын жол картасы бар, ошого жараша сөзсүз түрдө жумуштар алып барылат деп. Өзгөчө макам алган бул бир чети эркиндик көп. Бизде мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлөт, потому что мурун биз жөнөкөй эле пример илимден тапкан акчаны университетке колдоно алчу эмеспиз. Азыр болсо илимден алган акчаны университетке колдонуп, андан башка ошол университеттин өзүнүн тармагына байланыштуу компанияларды ачып, азыркы күндө эмне үчүн ачыш керек? Анын баары тең ошо финансыга байланыштуу болот да. Эгерде финансы жакшы болсо университетте, анда мамлекетке, реалдуу секторго жардам бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан тамак аш кризиси жана ошондой эле азык-түлүк коопсуздугунан улам агрардык университеттин жана ошондой эле министрликтерге өкмөт тарабынан тапшырмалар коюлган. Буга карата университет бир катар долбоорлор менен иш алып барууда. Белгилей кетсек, Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университет Кыргызстан боюнча айыл чарба кадрларынын бүт тармагын даярдаган жападан жалгыз окуу жай. Пермин Чомокоева, Жакшылык Идирисов, Билим жаңылыктары, Бишкек.